Oş özgön jolu trassanın boyundan tuğanlar 4 sotik çer 2.500.000 so'mga satuğa çıkıp kaldı. Çek alam degenler бар utanlar bolgonda da bizneske layıqlı jel. Эми караңыздар достор, бұл biz айтып өткен центральный көчө, өздөрү көргөндөй эле. Эгерде сиздер Ош шаарынан келе жаткан болсоңуздар, Кайрагач айылын билесиздер. Мына көчө 14-көчө болуп калат. Жолдун эле прям боюнда экен. Достор, караңыздарчы. Салам алейкум. Достор, көрүп атасыздарбы? Çek негизи аябай тегиз сонун түз жерде жайгашкан. Анан документтери так дана. Аласыз экинчи казайын болуп жашайсыздар. Анан бул чекти сатып алган болсоңуздар, караңыздар. Мына жерде той чайына кире бериш, мына арканы көрүп атасыздар туугандар. Анан бул Оштон келе жатканда Кайрагач айылында казына магазин бар. Ошодон бир аз өткөндө эле бул жерге келсек, мына жерде той чайылга кирген талдык магазин бар экен. Эгерде түз кеткен болсоңуздар, сиздер өзгөн тарапка барасыздар. Эми бұл жерде сатып алған болсоңуз, мектеп биринчи очередь, достор, мына жерден бир 5 мүнөт жүргөндө мына Кайрагач айылына курулган жап жаңы мектеп бар, билесиздер. Анан медресеге келе турган болсок, үйүңүздөрдүн арт жагында медресе бар экен. Азыр ушул Кайрагач айылындагылар мынакей жолдун бул бетинде Тойчу айылында садик бар экен, мына ушул жака барып окуп ачкан убак экен. Жүрүңүздөр, эми чекти көрсөтөйүн, достор. Прямо эле жолдун боюнда экен, караңыздар. Мына 14-көчө көрүп атасыздар, түп-түз эле кетет экенсиздер. Ушул көчөнүн бул тарабына келесиздер. Тегиз жерде жайгашкан, биз айтып өттүк го туугандар. Караңыздар, машалла. Баягы бизнеске лайыктуу чектен негизичи булчу, достор, көрүңүздөр. Эми чектин узунуна келе турган болсок, 25 метр экен, туурасы 16 метр экен, достор. Анан акабыз бул жерге жашнакай кылып, мына жерге 10 тонналык суу кампа кылып койду. Мынакей, достор, көрдүңүздөр. Анан жакшы жерине келе турган болсок, достор, бул жерде жашоо ыңгайлы, аябай сонун локация. Анан суу келген, свет келген жайда калсам, могул жерге видео камералардан бери коюлуп турат экен. Бул коопсуздук үчүн. Эми бул көчөгө туугандар 3-төн 4-төн таза суунуку тартылган экен, линиясы дагы бар экен. Азыр мына жерде онанда кранды көрүп атасыздарбы? Менен примерно бир 150 метрде жүргөндө мына жерде кран бар экен. Анда кийинки кран наракта экен. Биз айтып аткан мечитти көрүп атасыздар, достор. Мынакей, караңыздар. Дагы айта турган болсок, мына кошуналардыкы дагы уже 4 сот үй экен. Ээсинин айтуу боюнча, ушул кошунаңызга окшоп сиз дагы жашнакай кылып үй салып алсаңыздар болот. Кааласаңыздар бизнеске лайыктуу кылып ушул жерде бир ишти баштасаңыздар дагы болот экен, достор. Документ менин колумда турат. Буюрса мына ушул чек сизге жаккан болсо, буюрса ушул документ сиздин колуңузга өтөт, достор. Прямо эле мына жолдун бою, сонун экен, негизи жакты. Анан кааласаңыз суусап кеткен болсоңуз, бул жерде мынакей муздак жармасы да турганда жер бар экен. Чыгып эле жармадан иче берет экенсиздер. Жаныңыздарда мынакей трансформатор да турат, мынакей. Эгерде свет жагынан келе турган болсок, эми достор, Ош өзгөн жолунан баягы бизнеске лайык жер издеп аткан болсоңуздар, ушул видеолорду достор менен бөлүшүп коюңуздар. Анан каналга катталганды унутпаңыздар. Биз сиздерге арзан чектерди, турак жайларды дайыма чыгарып берип турабыз. Толук маалыматты үй ээсинин телефон номерине жазып коем, байланышка чыгып алсаңыздар болот.